Улуу атамекендик согуштун ардагери Ашыр Рахматов 102 жашында дүйнө салды. Согуш ардагери бала кезинен алгач интернатта билим алган. Кийин Оштон мугалимдерди даярдоо курсунан өтүп, көп жыл мугалим болуп иштеп жүрүп, партиялык жогорку мектепти кызыл диплом менен аяктаган. Жашы жетип аскерге чакырылып, 21 жашында согушка аттанган. Ыракы чыгыштын 8-чи атчандар дивизиясынын 115-чи полкунда кызмат өтүп, 1941 Москва багытындагы Флан шаарынын айланасында болгон согушка катышкан. Оор кармашуулардын биринде жарадар болуп, Саратов шаарындагы госпиталга жатып, андан чыгып Урал шаарындагы 159-чу дивизияда кызмат өтөгөн. 1942 жылы июнь айында Сталинграддын түштүк батыш тарабында немистерге каршы күрөшүп, Сталинградды бошотууга катышкан. 1944 жылдын август айында согуштан кайткан соң аймактын агартуу тармагында өмүр бою эмгектенген. Ашыр Рахматов 5 ул 2 кызды татыктуу тарбиялап, 100дөн ашуун небере чеберенин чоң атасы болгон. Согуш ардагерин акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 12 ноябрь күнү саат 10:00 Баткен шаарындагы Борбордук аянтта өтөт.